Кунарсыз жайыттарды иретке келтирүү максатында Нокен району боюнча 354 гектар жерге чөптүн 6 түрү эгилген. Адистердин белгилөөсүндө бул чөптөр мал жандыктарга тоюмдуу, сиңимдүү келет. Кормовой единица деп коет, протеиндер, башкалар мына азыр могу кашмир деп койдук, элик балтырканы деген, бул өзү майда жандыкка өтө мындай жагымдуу, сыйымдуу, мындай протеиндери көп чөптөр булар. Анан райгирес, бул райгирес эми биз илгеркиден калган ата бабаларыбыздан бери эгип жүргөн райгирес. Буну дагы кышындасы малга тоют катары беребиз. Бардык малдан жандыкка кете берет ал. Анан мына уйбеде деп атабыз азыр мынакей. Уйбедеси дагы бардыгы негизинен жакшы малга сыйымдуу тоют боло алат. Момбеков айыл аймагында 12 гектар жайыт жер тандалып, Россиядан алынып келинген чөптөрдүн үрөндөрү себилген. Үрөндөр мамлекет тарабынан акысыз берилген. Жайыт комитеттери тарабынан эгилген чөптөр учурда жакшы жетилген. Кийинки муундарга дагы ушу жайыттарыбыз жакшы абалга келишин камсыз кылып атабыз. Тоют маселеси барган сайын оорлошуп баратат. Себеби өзүңөр жакшы билесиздер, жараштын шартына байланыштуу күн ысып, тоют начар болгондугуна байланыштуу ушу жакшыртуу максатында сугат жерлерге да тоют чөптөрүн эгилип атат. Жайыт чөптөрүн мал жандыктардан коргоо максатында район боюнча 83 гектар жери гана тосмолонгон. Жергиликтүү бийлик тарабынан калган жерлерде да тосмолоо аракеттери көрүлүүдө. Калган жерлер болсо атайын ушу жайыт комитеттеринин мүчөлөрү менен кайтарылып, мал жандыктарды киргизбей ушундай иш аракеттери көрүлүп жатат. Эми бул ушу дагы коюлган тапшырманын негизинде жалпы ушул чөп үрөндөрү себилген жайыттардын бардыгын ушу тозуу иштерин аракетин көрүп жатабыз. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаровдун тиешелүү жарлыгына ылайык ушул жылдын 26 апрелинде министрлер кабинетинин атайын тескемеси чыккан. Анда жайыт чөптөрдүн үрөндөрүн сатып алуу жагы тапшырылган. Анын алкагында 10 жылдын ичинде өлкөдөгү бардык жайыт жерлерине жайыт үрөндөрүн себүү пландалган. Диана Раимжанова, Чыңгыз Абдыкадыров, Нокен району.